Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул кыска өтө балуу жашоодо сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүнө бекем болушу зарыл. Өтө меримдүү, өтө ырайымдуу Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни, юхбибкумуллаху ва яғфир лакум зунубакум." О Мухаммад айткан: "Силер чындап эле Аллах Тааланы сүйсөңөр, анда мени ээрчигиле" деп. Ошондо Аллах Таала силерди сүйүп күнөөңөрдү кечирет. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү Аллах Тааланын сүйүүсүнө жеткизип, бул дүйнөдө адамдын таза, салих инсандын болушуна жеткизет. Анас бин Малик разияллаху анху хадисинде айтат: "Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам: Я бунайя, ин qadarta an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghishun li ahadin fa'al." О балакайым, эгер сен таңды жана кечти жүрөгүңдү таза алып жүрө алсаң, ошондой кылгын. Сумма кала ли я бунайя ва залика мин суннати. Анан сөзүн улап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "О балакайым, ал менин сүннөтүмдөн болот. Ва ман ахя суннати факад ахаббани." Ким менин сүннөтүмдү жашоосуна алып келсе, ким менин сүннөтүмдү жашоосуна тирилтсе, факад ахаббани, ал мени сүйүптүр. Ва ман ахаббани кана ма'a фил жанна. Ким мени сүйсө, ал мени менен чогуу бейиште болот. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү тозоктон сактап, бейиштин бийик даражасына жеткизет. Алла субханаху ва таала бардык пайгамбар алейхиссаламдардын имамы болгон, таквалардын башчысы болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүнө бекем болгонго тоофик берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.